Астрология илими орто кылымдарда эле пайда болуп, изилдөөчүлөр топ жылдыздардын жайгашуу таблицасына карап, адамдардын келечеги тууралуу айтып келишкен. Ал эми бүгүнкү күндө астрологторго ишенип, келечек жашоосун алдын ала билгиси келгендер аз эмес. Адамдардыкы 50, 60, 70, 80 эмес, жекече персональный гороскоп 9 планета плюс ай, ошолордун баардыгын эске алып чыгарса 12 гана зодиакалдуу белгиге чыгып атпайбы? 12 гана гороскоп, 12 түрдүү, 12 эмес 4,5 миллион түрдүү гороскоп чыгат. 4,5 миллион түрдүү гороскоп үчүн бир өзүңүздүн суруп алса, таап ошону караса, сиздин персональный гороскоп болот. Мында уже проценттик соотношениях алып айта турган болсок, айтып атпайбы, ал учурда 20-30 чыкса общий гороскоптордо, мында 97-98. Кээ бир мировой масштабтагы астрологдор айтат, эгер бир адамды бир чоң жол кырсыгы, авария же ден соолукка байланыштуу бир кооптуу нерселер күтүп турса, аны 90-95% ойнотуп отурбай эле 97-100% айтып койгула дейт да. Негизи бул айтылган точка зрения, көз караш туура эле. Ошону Кой жылдызында төрөлгөндөрдүн көптөн берки кыялдары орундалат. Ал үчүн болгон күч аракетти жумшап, эмгектениш керек. Келе жаткан жылы ишиңизде алга жылуулар болот. Жеке ишкерлик кылып, көбүрөөк акча табууга мүмкүнчүлүктөр бар. Букачар жылдызы. Бул жылы букачарлар кызматынан көтөрүлүү максатында болгон күчүн жумшашат. А бирок көп күч сарптаганыңыз үчүн нерв клеткаларыңызга доо кетиши мүмкүн. Эң негизгиси бул жылы көбүрөөк үй бүлөңүзгө көңүл буруу керек. Эгиздер жылдызы. Бул жылы ак чычкан бардык тараптан колдоо көрсөтөт. Эгиздер өздөрүнө көбүрөөк ишенип, ички туюмдарын угуш керек. Билим деңгээлиңизди көтөрүүгө аракет кылыңыз. Алдыга койгон максатка жетүүгө пайдасы тиет. Чаян жылдызы. Бул жылы акчалуу болууга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүңүздүн жай кыймылыңызга карабай, алдыдагы каршылаштарыңызды жеңип, ишкердик жаатында ийгиликке жетесиз. Үй бүлөңүз менен эс алууга убакыт таап, ден соолугуңузга көбүрөөк көңүл бөлүңүз. Арстан жылдызы. Бул жылы үй бүлө куруп, жашооңузда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Чычкан жылында бардык сферада ийгиликке жетүүңүз күтүлөт. Алдыга жылууңузга өзүңүздүн тырышчаактарыңыздын жардамы тиет. Бикеш жылдызы. Бул жылы күтүлбөгөн жагымдуу окуялар, таанышуулар, пикир алышуулар болот. Ден соолугуңузга кам көрбөсөңүз, абалыңыз начарлашы мүмкүн. Тараза жылдызы. Келе жаткан жылы жумушуңуздан баштап жеке жашооңузга чейин өзгөрүүлөр күтүлөт. Күтүүсүз өзгөрүүлөр, тез чечим кабыл алгандыгыңыз үчүн кооптоносуз. Бирок бул абалдан чыгуу үчүн чыдамдуу жана күчтүү болуңуз. Суук уйду жылдызы. Бул жылдызда төрөлгөндөр үчүн үй бүлөдө болобу, акча маселесинде болобу туруктуулук сакталат. Ден соолугуңуз боюнча кабатырланбай эле койсоңуз болот. Балык жылдызында төрөлгөндөр үчүн жаңы достук жана кызматташтык жаатында жаңы таанышуулар болот. Жумуштан көтөрүлүүңүзгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми быйылкы жыл текечер жылдызында төрөлгөндөр үчүн кирешелүү жыл. Мага келгенде айтам, сүйлөбөй тургула. Мен 4-5 фактты точно айтып берем. Ден соолукка байланыштуу, бир туугандарына, жакындарына байланыштуу, финансовый кандай опасный моменттер болгон, юридикалык жактан эмнелер болгон. Ата-эне, бир туугандар дагы бир нерселер, кооптуу нерселер болуп койсо, кандай жагдайларда болуп өткөн. Алар айтып берем, ушунчалык так илимме деп ишенгенден кийин гана анан келечегине алдыда боло турган нерсени түзүп кетем. Мына ушундан эле билсек болот да, канчалык деңгээлде илим экенин.